Бирбол партиясы Ош шаарында ири масштабтагы жолугушуу өткөрөт деген дуккан шаардыктар Токтогул сейил багында бат эле чогулушту. Таза жана жаш талапкерлер менен жакындан таанышып, алардын өлкөнү өнүктүрүү максаттарына чындап кызыккандар келишкен. Бирбол партиясы өтө күчтүү балдар бар экен. Келечекте ушулар ошо ой максатына жетип, ошо ишине айткан сөзүнө жараша иштерин айкаштырса жакшы болот эле. Өлкөнүн маданий борборундагы жолугушууну Ош шаарынан талапкерлигин койгон Абдусаид Каримбеков ачып берди. Ал ишкерликти өнүктүрүүнүн эрежелери жөнөкөй эле экенин белгилейт. Каржы полициясынын бизге кереги жок. Бизнеске аралашпаш керек. Бир гана салык инспекциясын калтырып, түздөн-түз салык менен гана ачык айкын иштегенге, калган биздин мамлекеттик органдар аралашпаса, мен ойлойм, бизнес өзүнүн нугуна түшөт. Өлкөдө адам укугун корголбой жатканын, иштебеген мыйзамдардын жазылганын, аялдар менен балдарга карата зордук зомбулуктун чектен ашканын, саламаттыкты сактоо системасынын кыйраган абалын көргөн талапкерлер четте карап тура албай, парламентке аттанышкан. Көчөгө чыгып 10 адамдан сурасак, ошонун 9-у болбосо онун баары тең сотторго ишенбестик көрсөтүп келет. Туурабы? Бул баардыгыбыздын мойнубузга келген. Эч ким барып аларга кайрыла да албайт. Булардын баардыгы эмнеден келип чыккан нерселер? Булардын баардыгы ошол эле мыйзамдардан келип чыккан нерселер. Биз бүгүн Кыргыздын бийликтеги элитасын тазалашыбыз керек. Элита деген бул эл өкүлү болбошу керек. Эл өкүлү менин түшүнүгүмдө бул элдин кулу болуу, элге кулдай кызмат кылуу. Акылды десеңер илимпоздор, мыйзам керек болсо юристтерибиз, экономиканы көтөрүш керек болсо экономисттерибиз, финансы десеңер финансын түшүнгөн финансисттерибиз бар. Биз бир топ болуп бириктик. Биз силерден бир эле нерсени күтөбүз. Бизди колдоп бергиле. Бирбол партиясы парламентаризмди аягына чыгарат. Бирбол партиясы элге өзү ээ болгон мамлекетти башкаруу укугун кайтарып берет. Жарандарыбызга 0%дан кылып көп кабаттуу үйлөрдү жана ошондой эле жеке менчик турак жайларды ипотека багытында пайызсыз берсек болот. Биз ошого аракет кылабыз. Партиянын лидери Алтынбек Сулайманов сөздү адаттагыдай эле жаштардан кийин аягында алды. Айтымында азыркы системанын азабын 6 миллион эл тартып жатат. Азыркы система кошоматтыкты жакшы көргөндөргө, пара алып берүүнү жакшы өздөштүргөндөргө, чоңдордун тааныш билиштерине гана иштейт. Бул абалды билимдүү, жаратман жана бекем эрки бар жаңы жүздөр гана өзгөртө алышат. Мен сиздерди чакырам. Күч төңкөрүшүн эмес, акыл, билим, деңгел революциясына чакырам. Белди бекем бууп, башты көтөргүлө. Жеңиш биз жакта болот. Бирбол номер 13.